журналисттик иликтөө жүргүзгөн Нисахар деген долбоор бар да. Сиз дагы ошол телевизордон көрсөңүз керек. Ошол бала аябай жакшы иликтөөлөр жүргүзүп атат. Мына кайсы жерге барып эле ар кандай складтарда сактоо мөөнөтү өтүп кеткен продуктыларын изилдеп, таап, мына ошондой жакшы жумуштар жүргүзүп атат да. Мына ошол балага көңүл буруп, керек болсо Финполдон бир баланы атайын ошого байлап берип, бир топ кылынган ошол иликтөөлөрдүн алкагында жумуштарын аягына чыгарып койсо жакшы болот эле. Керек болсо ошолорду атайын отургузуп, камап, башкаларга сабак болсун деп. Анткени ал жерде мына биз өзүбүз уланып атабыз, балдарыбыз уланып атат. Ар кандай конфет, печеньелерден бери срок өтүп кеткен баардыгын бизге алып келип сатып атышат. Мына мен бир мисал айтып кетейин. Талаш шаарында бир эконом деген магазинде бир курттап кеткен уже конфеттер иликтелип чыгалды. Ал эле эмес, подвалында атайын жаш балдарга подпольный жасалган напитоктарды чыгарат экен. Мына ошол жөн эле иликтөө боюнча эле калып калды да. Анын артында эч ким жоопкерчиликти алган жок. Мына ошолорго жакшыраак көңүл буруп койсоңуз, бул бир эле продукт эмес. Керек болсо дары-дармектер дагы ошондой болот атыптыр. Бекеринен жана бир түрк врач айткандай, Кыргызстандан дейт аябай көп почка, печень, рак оору менен келет дейт. Бизде Турцияда саны көп дейт элибиздин, бирок анчалык силердей келгендей, силердей ооруган адам жок дейт. Демек бизде ушунун алкагында дагы мына бир топ адамдар ооруп атат, өлүп атат мүмкүн. Ошого жакшыраак көңүл буруп койсоңуз. Экинчи маселе, смог маселесин айтып кетейин дедим эле. Мына Кудайга шүгүр 15 күндөн бери смог азайганын көрүп атабыз. Бир маселе да, кечке эле мына кайсы жактан смог чыкты десе, өкмөт келип эле машинелерден 15 күндөн бери смог Кудайга шүгүр жок, машина жок болуп калды, түгөнүп калды. Киргизбей койдуңар шаарга. Демек баягы эле ТЭЦтин бу жерде таасири чоң деп айтмакчымын. Ошон үчүн живой пример болуп турат. Күн жылып калды, бир аз алар азайтты жумушун. Анан Финпол 15 күндөн бери ошол жерде отурат, смог жоголду деп айтсак болот. Ошого биз айтат элек, жанагы атайын программаны кабыл алып аткан өкмөт. Ушундай отопительный сезондо газга өткөзүү боюнча ТЭЦти 3 ай болсо дагы өткөзөлү, бирок анын баасы көтөрүлүп кетет, аны элге жүктөбөй, биз өзүбүз бюджеттен субсидирование кылып жаап берели. Мына ошо көңүл буруп койсоңуз, анткени мына живой пример болуп турат. Бүгүн көрсөткүчтөр боюнча биздин шаар биринчи орунда эмес, эң кири шаарлардын 30-орунга түштү. Демек, бунун артында дагы ойлонуп көрө турган нерселер бар. Ушуга көңүл буруп койсоңуз. Рахмат.